Дайым даяр сабағым, дайым ачык кабагым, амандыкта жүргүлө, саламатсыңарбы, балдарым. Биз бүгүн турмуш тиричилик коопсуздугунун негиздери сабагын өтөбүз. Сабагыбызды баштаардын алдында жагымдуу маанай менен баштасак. Ыржактуу балдар, анда жакшы азаматсыңар. Сабагыбыздын темасы ээн жерлер. Сабактын максаты ээн калган жерлердеги кооптуу жагдайлардын алдын алуу чараларын билесиңер. Кабыл алууңар, көңүл бурууңар, эске сактооңор, билим билгичтик көндүмдөрүңөр калыптанат. Алган билимдериңерди турмушта колдонууга тарбияланасыңар. Сен көчөгө чыгаар алдында бардыгын текшер. Газды, сууну өчүргөндү унутпа. Форточканы жаап, терезени бекем бекит. Электр каражаттарын өчүр жана гүлгө суу куйганды унутпа. Ал апаң үчүн. Эшикти ачкыч менен бекем жаап, чык. Лифтке түшөрдө лифтте бейтааныш адам болсо, лифтке түшпө. Эгерде лифтте сени менен чогуу бейтааныш адам түшө турган болсо, лифтке түшпөй, тепкич менен түшүп кет. Караңгыга калба. Сен көчөдө жүргөндө шектүү бейтааныш адам болсо, көп адамдар жүргөн жака бет ал. Эгерде алар сага коркунуч туудурса, ата-энеңе чалып кабарла. Кылмышкерлер көбүнчө ээн эл аз жүргөн жерлерде, караңгы, эл жашабаган үйлөрдө, подвалдарда, бүтпөй калган курулуштарда жолугуп калышы мүмкүн. Алар мындай жерлерди атайын тандашат. Ал жерде сенин кыйкырганыңды эч ким укпайт, жардамга келбейт. Эл аз жүргөн жерлерден алыс бол. Ээн калган жерлерде сени түрдүү, кооптуу нерселер күтүп турушу мүмкүн. Мектептен келе жатканыңда эч жака бурулба. Жолду кыскартам деп, ээн жолдор менен жүрбө. Эч ким жүрбөгөн ээн калган жерлерде ойнобо. Жалгыз жүрбөгөнгө аракет кыл. Түндө калба, сени чоочун кишилер кармап кетиши мүмкүн. Жалгыз жүрбөгөнгө аракет кыл. Кана эми балдар, жакшылап ой жүгүртүп көрөлүчү. Көчөдө эч качан кандай кишилер менен сүйлөшпө. Ооба, чоочун кишилер менен сүйлөшпө. Кандай кишилер менен эч жака барба. Бейтааныш кишилер менен эч жака барба. Каалаган нерсеңди сатып берем десе, эмне кылуу керек? Албетте ишенбөө керек. Подъездге, лифтке кандай киши менен чогуу кирбе? Ооба балдар, бейтааныш чоочун кишилер менен чогуу кирбе. Эгер сага күч колдонуп жатса, эмне деп кыйкырыш керек? Ооба балдар, жардамга, мен бул адамды тааныбайм деп жардам сурап кыйкырыш керек. Сен үйдө отурганда эшиктин коңгуроосу кагылып, бошточу экенин айтты. Сен эмне кыласың? Эмне деп айтасың? Албетте, катты эшикке кыстарып коюуну өтүн. Чарчадыңарбы балдар? Анда эс алуу көнүгүүсүн жасайлы. Ийилген да сол жакка, өйдө көтөр оң колду. Шашып кетип унутпа, бутуңду төз койгонду. Эми кандай болчу эле? Оңго ийилмей албетте. Бөйрөктөгү сол колуң өйдө болот ал кезде. Көндүргүнүң көп ирет,
Куштар канат какканын, колду шилте өйдөлдөй, кан эмесе баштагын. Кана балдар, бардыгыбыз туурап, эс алуу көнүгүүсүн жасап алдыңарбы? Азаматсыңар. Балдар, силерге үйгө тапшырма. Бүгүнкү өтүлгөн сабактагы эрежелерди эсиңерге сактап жана туура аткарасыңар. Үйдө болгула балдар. Кезектеги сабакта көрүшкөнчө сак саламатта болгула.